Велосипед транспорттың ең арзан жана экологиялық жақтан ең таза түрлерінің бірі болып саналады. Көрсө, біз көнүп қалған велосипедтің өзінің майрамы бар екен. Биринчилерден болуп велосипедти немис барону Карл Дресс 1817 жылы ойлоп таап чогулткан. 1818 жылы профессор болгон укугун документтештирип ойлоп табылганга дрезина деп ат койгон. Арадан 207 жыл өттү. Бул убакытта велосипед миңдеген өзгөрүшкө туш болду. Бүгүнкү күнү анын түркүн түрү бар. Чакырым. Бул Даниэлдин жана анын балдарынын күнүнкү маршрутунун узундугу. Ал эч ага эле автоунааны велосипедке алмаштырган. Азамат бери келе кой. Опа! Позитивдүү жаркын маанай болуш үчүн ушу велосипед менен баштап атабыз. Жеке эле мен жумушка велосипед тээп өзүм барганга аракет кылып атам. Андан жумушка барганда да ушунчалык жакшы дем менен кан чуркап дегендей жумуштан чарчагандан кийин дагы үйгө чейин келип жетип, анан бош убакытта кээде паркка тээп, жеке эле өзүм теппестен өзүмдүн балдарымды, Азамат неберемди, Эржан кичүү баламды ошо өздөрү спортту абдан сүйүүчүлөр. Даниэл азыр сүйгөн спортун элге үгүттөп, велосезон башталгандан кийин дароо вело жүрүштөрдү уюштурат. Он 19 жылы пандемия башталбадыбы? Ошол маалда биздин жумушубузга жанагы сим картаны таратыш керек болуп калганда, ошондо велосипеддин жардамы транспортты токтотпады беле, өзүнчө тебиш керек болуп. Ошондо вело тебүүнүн жардамы аябай тийди. Жылына жаз келгенде жаздын деми менен вело сезондун ачылыш сезону деген жүрүш жүргүзөбүз. Былтыр аны уже 4-же 5-чи жылга баратат. Анан велосипедти жайлата тээп аны сезон аяктагандан кийин вело сезонунун аякташы деген дагы вело жүрүш болот. Ошо жылына 2 жолу. Ортосунда дагы көп жарандарга, оорулуу жарандарга деген кээ бир жакта суранычтар болуп калса, аларга да мындай активдүү элдерди үндөөгө, кыргыз жараны дегенге катыштык мамлекеттик деңгээлде жүрүш кылып. Анан ушундай эле иш-чаралар коомдук. Тоопого чыгасыздар да, Тоопого чыккан алар өзүнчө. Себеп деген арабызда спортту сүйгөндөр абдан көп жаштар. Дүйнө жүзү боюнча Кытай эли эң көп велосипед тепкен өлкө болуп саналат. Элестеткиле, ал жерде 500 миллиондон ашуун велосипед бар экен. Помню, как мы всегда вот сюда ездили, круги наматывали. Вот так потихоньку уже папа открыл свою велоорганизацию. Атам белек кылган эң биринчи велосипед эсимде. Ал апапак болчу. Ар дайым бир туугандарым менен бул паркка келип машыгабыз. Менин жашоом велосипед менен байланыштуу десем жаңылышпайм. Кечинде Эржан экен менен тебем. Көп нерсе үйрөттү. Эмне үчүн велосипед көп жылдар бою популярдуу бойдон калууда? Ал тез жүрөт. Өтө кымбат эмес, жолдогу тоскоолдуктардан оңой өтө алат. Ошондой эле эң башкысы экологиялык жактан таза. Кыргызстандыктар да жакын арада толугу менен бул транспорттун түрүнө өтүп кетишибиз мүмкүн. Зинат Бахтиярова, Данияр Амантуров, Улуттук канал, Замана студиясы.